Саламатсыңарбы, балдар? Анда биз бүгүнкү сабагыбызды баштайлык. Бул 10 класстын 4 чейрегинин 2 сабагы. Сабагыбыздын темасын айтардан мурун адаттагыдай фонетикалык тил жаттыктыруу күнүгүүсүн аткаралык. Силер менин артымдан кайталагыла. Дүйнөдө түрлүү куштар бар, ар түрлөнүп сайраган. Ар бир шартка ылайык көп сандаган жайнаган. Жер шарында канаттуу көп куштардын биринен. Сөздү ушундай баштайлы, чындап сырын ачыштан. Деп кыргыздын белгилүү акыны Усейн Эсенгожоев Куштардын сыры деген ырында жазган экен бул ырды. Азыр бул кайсы куш жөнүндө сөз болуп атат. Ошону баамдаш үчүн кийинки видеону көрөлүк. Балдар, бул видеодо көрүп атасыңарбы? Бир куш келип велосипед чен адамды кол салып, улам чокуп кетип атат. Байкадыңарбы? Эмне себептен мындай айбат кылып атат? Азыр көрөлүк. Бул видео көрмөй атасыңар да, балдар? Сагызган өтө агрессивдүү болуп, айбат кылып чабуулуп өтүп жатканын көрдүңөр. Көрсө, анын ушул аймакта уясы бар экен. Окумуштуулардын айтуусуна караганда, эркек сагызгандар аймакты коруп, көз салып кайтарышат экен. Ал эми ургачысы болсо, балапандарын уяда кайтарып багат экен. Сагызгандардын мындай жүрүш турушу инстинктке негизделген деп окумуштуулар айтышат. Эгер велосипед чейен адамдар же жөгүлүктөр болсо, сагызгандардын аймагына келип калса, алар ушинтип кол салышы мүмкүн экен. Демек, сагызгандар өзүнүн аймагын, өзүнүн уясын ушинтип коргошот экен. Түшүндүңөрбү? Эми болсо, сагызгандар жөнүндө маалымат алалык. Сагызгандар зоология илиминде өзүнчө классификациясы бар экен. Канаттуулардын классификациясында ал дүйнөсү жаныбарлар, классы канаттуулар, катары таранчы сымалдуулар, уроосу каргалар, тукуму сагызгандар, түрү кадимки сагызган деп мүнөздөмө берилет экен. Сагызган өзү кандай куш? Сагызган каргалар тукумундагы куш. Дене узундугу 35 сантиметр. Жүнү калың, көпшөк, канаты карала, бүктөөсү көгүш, куйругу кара, жон жагы боз, боору кызгылт, башында жазы үрпөгү бар. Евразияда, Түндүк Батыш Африкада, КМШ өлкөлөрүндө, Крым жана Кавказ токойлорунда жашайт. Кышында жана күзүндө оошуп жүрөт. Уясын дарактарга салат, кышка азыгын камдайт. Айрым учурда майда канаттуулардын уясын бузушат. Жашаган ареалын карагыла, балдар, континенттердеги ушул жашыл, кызыл, кочкул, жашыл, сары түстөргө ушул сагызгандардын жашаган аймактары ушул картада көрсөтүлгөн экен. Демек, биз жыйынтык кылсак болот, бул сагызган кушу дүйнөнүн бардык континенттеринде жашайт. Эми болсо, биз текстти окурдан мурун ушул сагызган жөнүндөгү сагызган сактаган алтындар деген тексттен биз эмнени алабыз, эмнени билебиз, ошол жөнүндө биздин сабагыбыздын максаты жөнүндө таанышып алсаңар. Сагызган өзү кандай куш экенин, анын кулк мүнөзү кандай, табиятта кандай орду бар, анан жашоодогу ошол мүнөзү сыпаттаган сөздөрдү ушул бүгүнкү текст аркылуу үйрөнөбүз, сөздүк корубуз байыйт, окуу техникабызды өстүрөбүз.
Сагызган жөнүндө ой жүгүртөбүз, өзүбүздүн оюбузду баяндайбыз. Деги эле ушул бүгүнкү сабагыбызда сагызган кушунун биздин экосистемада орду түшүнөбүз. Ушул жаныбарга кандай аяр мамиле жасаганды, жашоодогу ушул жаратылыштагы шайкечтикти сактоону, кандай мамиле жасайбыз бул кушка, ушул мамилебизди калыптандырабыз. Анан албетте адабий чыгармаларда сагызгандар дайыма ач көз бир сук жаныбар катары тамсилдерде да көп сүрөттөлөт. Ошондой сапаттардан алыс болгонго, бири бирибизди колдогонго, сабырдуулук менен мамиле жасаганга үйрөнөбүз. Анда азыр текстти мен окуйм. Текстти тынып окуйм, суроолорду берем. Ошол суроолорго ойлонуп, эмне жөнүндө болуп атканына кулак тыңшап, жакшылап, кулунт коюп уккула балдар. Элибизде сагызган шакылыктаган топтолгон жерде бир жаңылык же окуя болот деген ишеним бар. Улуу адамдар алардын уур болорун, өзгөчө жалтырак буюмдарды, алтын, күмүштөрдү жактырып уяларына ташып кетерин айтышат. Жакында эле ошол айтылгандарды далилдеген бир окуя болуп өттү. Балдар, кандай окуя болот деп ойлойсуңар? Короого кирет дейсиңер, же үйгө кирип, терезеден кирип, алтын буюмдарды уурдайт деп ойлойсуңарбы? Жакшылап ойлонуп тургула. Бизге тапшырылган курулуш жумуштары бүткөндөн кийин үйүбүзгө кетмей болдук. Машина кечиккендиктен тоодон жөө түшүп келе жаттык. Чоң жолго эптеп жетип, андан ары жол тосуп кетмей болдук. Биз түшүп келе жаткан Капчыгайдын туш тарабы бадалдуу чытырман токой экен. Жол издеп ошол бадалдарды аралап келе бердик. Баятан бизди айланып, шакылыктап учуп жүргөн эки сагызган капысынан эле бизге кол салчудай болуп тик качырып бастырбай койду. Түшүндүңөрбү балдар? Эки сагызган жолдо келе жаткан жумуштарга кол салып атышат. Жанагы видеодогудай да, велосипедчинин адамга кол салды го. Эми эмне болот деп ойлойсуңар? Эмне себептен бул сагызгандар жумушчу адамдарга кол салып атат? Булардын мынча шакылыктагандары, жолубузду тоскондору бизди шекшинтти. Коргонуп да жаттык. Балапандары барбы деп уясын издей баштадык. Анан капысынан жаныбыздан эле көлөмү кичине, казандан бир аз чоңураак уясы көзгө көрүндү. Баштыгымдагы балтамды алдым да, падалдан кыйып, кол чатырдай кылып төбөмө кармап алып уяга жеттим. Жолдошум болсо алысыраак барып отуруп алды. Алгач уянын үстү жагындагы эки жумурткасын алып жерге койдум. Анан аны тереңдеп аңтара баштадым. Түп жагын аңтарсам, колума бармактай болгон кол саат урунду. Аны алып, уяны калыбына келтирип, сагызгандын жумурткаларын ордуна койдум. Сааттын кулагын бурасам, чыкылдап жүрө баштады. Балдар, силер ойлогондой болдубу? Сагызгандардын уясында эмнени табышты жумушчулар? Жол болгондо мол болот деп айтылат эмеспи? Ал жерден төмөнүрөөк түшкөнүбүздө экинчи уяга жолуктук. Аны да мен кылдаттык менен карап чыктым. Мурдагыдай эле жалтырак буюмдар менен бирге бир шакек таптым. Шакектин ички бетинде 583 деген жазуу бар экен. Демек, таза алтындан жасалган шакек экен да. Үйгө келгенде мен саатты кызыма, досум шакекти аялына тагып, алардан чоң ыраазычылык уктук. Уяда саат, алтын буюмдар болот деп ойлодуңар беле балдар? Көрдүңөрбү? Демек, ошентип капыстан келе жаткан жумушчулар сагызгандын уясынан ушундай кымбат буюмдарды таап, олжого карк болушуптур. Эми болсо, текстти мен бир сыйра окудум, өзүңөр дагы бир сыйра кыраат менен шашпай окуп чыккыла. Текстти окуп чыккандан кийин могу суроолорго жооп бергиле. Карайбыз. Биринчи суроо. Жумушчулар эмне үчүн жөө кетмек болушту? Эмне үчүн сагызгандардын кол салуусу жолоочуну шекшинтти?
Эки уядан эмнелерди табышты? Олжолорун кимдерге беришти? Эмне үчүн эл арасында сагызган жүргөн жерде кенч болот деп айтылат? Бул суроолорго жоопторду топик дептериңерге бүгүнкү теманы жазып, текстти жакшылап окуп алып, мына суроолорго жооп берүүгө аракет кылгыла. Албетте текстте силер түшүнбөгөн жаңы сөздөр бар. Ошол сөздөр менен иштелик. Карагыла. Кылдаттык. Кылдат деген бул этият. Кыймыл да, этияттык менен кыймылдоо. Чытырман. Чытырман бул бактарактар жеш өскөн токой. Өскөн жер. Чытырман токой да болушу мүмкүн. Колчатыр. Колчатыр болсо бул биз кадимки эле жаандан колдонуп жүргөн буюм. Орусчасы эмне экен? Зонтик. Эмне үчүн бул жумушчу колчатырдай кылып бадалдан кесип алды деп ойлойсуңар? Албетте, сагызган ага айбат кылып улам менен чокулуп аткандыктан ал ошол өзүн коргонуш үчүн бадалдан колчатыр жасап алды балдар. Түшүндүңөрбү? Эми тексттеги синоним, антоним, амоним сөздөрү менен иштейбиз. Жумуштары, жумуштары, иштери, иштери, чытырман, чытырман, жыш, кичине, кичине, чакан, чакан, жолдошум, жолдошум, досум, алысыраак, алысыраак, окчун. Окчун деген сөздөргө тааныш эмес болушу мүмкүн. Бул досу, жолдошу арыраак барып отуруп алды го. Уяны бирки жолдошу шериги уядан жана буюмдарды издеп атканда. Демек, алысыраак деген бул окчун деген, ал бир аз четте деген мааниде. Кылдаттык, этияттык бул сөз менен иштейдик айтылды. Так, таза. Таза деп бул жерде таза бир буюмду, таза классты айткан жери жок. Бул жерде таза деп ошол алтындын нукура, накта алтындан жасалганын айтып атат автор. Ал жерде 583 деген жана айтты го пробасын. Демек, бул алтын жасалма эмес, нукура таза алтын экен деген мааниде колдонулду бул сөз. Элибизде деген сөздү биз билебиз, синоними калкыбызда. Адамдар, адамдар, кишилер, кишилер. Так, эми кийинки сөздөрдүн антонимдерин табалып карагыла балдар. Досум, касым, ичинде, тышында. Ыраазычылык, нааразычылык. Улуу, кичүү. Жакында, кийин, топтолушса, тарашса. Үстү, асты, төмөнкү, жогорку. Анан бул текстте кол саат деген ошо кол деген сөз бар экен. Кол саатты силер билесиңер, колго тагынган саат. Ал эми кол деген сөздүн эки мааниси бар. Бул жерде амонимдер карагыла. Кол биздин денебиздеги органыбыз, биринчи мааниси. Экинчиси аскер. Көп аскерлер, согуштагы качкан кадимки аскерлер. Биз бул кол деген сөздү биз биринчи чейректе Искендер Зулкарнай жөнүндөгү Тазим деген текстти окуганда жолуктурганбыз, балдар. Эсиңердеби? Искендердин колу, Чыңгызхандын колу деп бул сөз колдонулуп жүрөт. Анан бул текстте жалаң эле текстти өздөштүрүү менен гана чектелбестен биз грамматикалык материалдарга дагы, ушул тексттеги сүйлөмдөргө дагы кайрылышыбыз керек. Өзүңөр билгендей, биз 3-чү чейректе багыныкы сүйлөмдүн түрлөрүн өттүк. Багыныкы сүйлөмдөр бул баш сүйлөмдөгү айтылуучу ойдун ар түрдүү кырдаалын көрсөтөт. Муну билесиңер. Бул келтирилген мисалдарды силер дептериңерге жазгыла дагы, кайсы сүйлөмдүн түрү экенин аныктап койгула. Биринчи сүйлөм. Көзгө сайса көрөн көз караңгы болгондуктан үйлөр да көрүнбөйт. Баш сүйлөм кайсы, багыныкы сүйлөм кайсы аныктагыла.
Зоолору күмүш кымкап кийгенсип, алай тоолор асман мелчийт. Төө канчалык болсо, жүгү ошончолук болот. Эгерде ошол учурда Жамил үйдө болуп калса, ал катты дагы бир сыйра иштен окумак. Мына ушул сүйлөмдөрдүн түрлөрүн аныктап, дептериңерге жазгыла. Бул жазуу тапшырмасынын биринчи бөлүгү. Андан кийин дагы бир сыйра эстелик балдар. Багыныкы сүйлөм, баш сүйлөмдөгү айтылуучу ойдун ар түрдүү кырдаалын көрсөтөт. Мезгилин, ордун, максатын, себебин, шартын, анан карама каршы мааниде айтылган ойду көрсөтөт. Бул материалдар китебиңерде бар. 3-чү чейректеги багыныкы сүйлөмдүн түрлөрүн дагы бир сыйра карап, эрежелерин жаттагыла. Бул сүйлөмдөр болсо тексттен алынды. Тапшырма. Төмөнкү сүйлөмдөрдү көчүрүп жазып, түрүн аныктагыла. Бизге тапшырылган курулуш жумуштары бүткөндөн кийин үйүбүзгө кетмей болдук. Машина кечиккендиктен тоодон жөө түшүп келе жаттык. Чоң жолго эптеп жетип, андан ары жол тосуп кетмей болдук. Балапандары барбы деп уясын издей баштадык. Түп жагын аңтарсам, колума бармактай болгон кол саат урунду. Ушул сүйлөмдөрдү дагы жазып, кайсы сүйлөмдүн түрү экенин чечмелеп, талдап койгула балдар. Сабагыбыздын акырында мен силерге үй төгүүгө тапшырма берем. Булар адаттагыдай дифференциалдык тапшырмалар. Силер билгендей, булар 5-ке, 4-кө, 3-кө түрдүү деңгээлге бөлүнгөн тапшырмалар. Эгерде сары карточкадагы тапшырмаларды алсаңар, 3 деген баа коюлат. Бул өтө жеңил тапшырма. Текстти карап, текст боюнча суроолорду түзөсүңөр. Анан жаңы сөздөр менен сүйлөм түзүп коесуңар. Экинчи тапшырма болсо, ортодон жогору деңгээлде 4 деген баага татыктуу тапшырма. Бул жерде 2 тапшырма берилген. Биринчи тапшырманын мүнөзүн карагыла. Өзүңөр билген куштар боюнча кластер түзгүлө, ар бирине мүнөздөмө бергиле. Мисалы үчүн кластерди тартып туруп, ал жерге сагызган, аккуу, карга, бөдөнө, үкү, ушул сыяктуу куштарды жазгыла дагы ар биринин жанына мүнөздөмө жазып койгула. Сагызган өтө сак, жалтырак буюмдарды сүйгөн куш. Акшумкар бийиктикти сүйөт, ал эркиндиктин символу жана башка ушул сыяктуу мүнөздөмөлөрдү жазсаңар болот. Б тапшырмасында болсо, текстти окуп, мазмунун түшүнүп, анан өз сөзүңөр менен сүйлөп айтып бергиле. Эң жогорку тапшырма бул эссе. Жогорку деңгээлдеги тапшырма бул эссе. Сагызган сактыгынан өлбөй, суктугунан өлөт деген эссе жазасыңар, кааласаңар, же дагы бир варианты чыгармачылык иш жазып кетсеңер болот. Чыгармачылык иш бул сүрөттү мыкты тарткан балдарга ылайыкталган. Ушул текст боюнча иллюстрация тартып, анан ошол текстти карап, окуп, түшүнүп туруп, 10 суроо, 4 варианттуу тест түзсөңөр болот. Буга 2 баа берилет. Бирөө ошол сүрөтү тартылган жасалгасына, экинчиси болсо ошол тесттин мазмунуна. Муну дагы каалоочулар алса болот. Ал эми эссе болсо, эсседеги тема албетте бул адабий чыгармаларда калыптанган сагызгандын сактыгы, суктугу жөнүндө ошол түшүнүктөрдөн келип чыккан макал деп ойлойм. Биз окуган бул сагызган, бул кадимки жаратылыштагы эле эч зыяны жок сагызган. Спортчуга кол салганы же жумуштарга кол салганы, айбат кылганы, анын ошо өзүнүн аймагын, өзүнүн балапандарын, өзүнүн уясын коргогон иш аракети экен балдар, түшүнүңөрбү? Сагызгандай сак, өтө сук деген бул адамдарга болгон мүнөздөмө. Эмне үчүн мен бул эссени берип атам? Бул макал азыр да актуалдуулугун жоготкон жок. Өзүңөр билгендей, азыр өлкөбүздө деги эле дүйнө элине башына бир аламат түшүп, улутумо болуп турган кез. Анан өзүңөр байкап атсаңар керек, кээ бир адамдар Кудай сактасын, эми бул аламаттан өтөрбүз. Бир жашоошу менен бүтүп калчудай болуп, базар толо азык түлүк баардыгы эле жайнап турса деле коркуп
үйүнө ташып баарын алып келип атканы албетте бул бир жат көрүнүш болуп атат. Аны байкап атсаңар керек. Мен силерге мунун баарын айтып аткан себебим мүмкүн ушул таризде ойлоносуңар, өзүңөрдүн ой толгооңорду ушул сагызгандай сук, өзүмчүл, өзүн ойлогон адамдар жөнүндө бир ойлонуп эссе жазсаңар болот. Ошол балдар. Текстти жакшылап түшүнүш үчүн, чыгарманы текстти түшүнүш үчүн жакшылап дагы окугула өзүңөр, сөздүктөрүңөрдү алгыла, сөздүгүңөрдү алып, түшүнбөгөн сөздөрүңөрдү, кээ бир сөздөрүңөрдү которуп, өздөштүргөнгө аракет кылгыла. Саламатта калгыла балдар.